Жигит адашы бир жолу зинага басса, кийин тооба кылган болсо, кыздыгы менен кыз жолуктура алабы же зина кылган кыздан башка жолуктура албайбы дейт. Эми бул суроо жанагы аяттын негизинде келген болушу мүмкүн да. Бул суроо негизги жана аяттын негизинде келген болушу мүмкүн. Ал-хабисату лил-хабисин деген Нур сүрөсүндөгү аят болушу мүмкүн. Себеби жамандарга жаман, жакшыларга жакшы деген аят. Эми ошону угуп калып, ошондон улам ушундай суроо келип аткан болушу мүмкүн. Негизинен адам тооба кылгандан кийин Аллах Таалам тообасынын баардыгын, күнөөсүнүн баардыгын кечирет. Эгер тооба кылбай уланта берген болсо, анда ал күнөөкөр болуп улана берет. Ал эми ошол сөзсүз түрдө үйлөнгөндө ошол кыз эмес же болсо бузук кыз туура келет деген туура эмес. Себеби ал тафсир, аяттын тафсиринде ошол жамандарга жамандар, жакшыларга жакшылар дегенде көпчүлүк аалымдар, алардан Ибн Зейд, эмне тилдеги жаман сөздөр деп айтылган. Жаман сөздөр деп айтылган. Ал ошол Айша радыйаллаху анханын жана Ифик окуясындагы айтылган сөздөр жөнүндө айтылган. Бирок Мужахид жана башка муфассирлер буну эмне ошол үйлөнгөндө жаман эркекке жаман аялга жаман эркек туура келет деген, булар тооба кылбагандар. Wallahu a'lam.